Машыктыруучулар ар кандай болот мисалы башка спорт түрүндө айтсак да, бири мындай жай сүйлөп түшүндүрөт, бири эмоция калтырып, бири анан Жойко Орозбаев кандай машыктыруучу? Машыктыруучу катары эми анчалык деле баягы эмоциялдуу эмес. Баягы урушуп, Кудай сактасын эми командада мен ушу 8 жыл болду ынтымак командасында жүргөнүмө. 8 жылдан бери ынтымак командасында бир бала бири менен бир урушкан эмес. Аны көргөн да эмесмин мен келгени. Адан кийин деле мынакей ушул күндө деле антип бирөөсү энеңди атаңды деп бирөөсү менен бирөөсү урушкан эмес да. Анан биздин командада андай уруш талашы жок эле, жай эле отуруп эле чечип алабыз да. Жoko эке деле мисалы чай үстүндө отуруп же ат бастырып жүргөндө ошол жерден эле жай эле айтып, баягы мисалы каталар болсо. Анткени эми балдар деле аны баары эле көрүп турат, азыр эч ким таанып кете албайт да. Азыр канча деген камера бар. Аны өзү таанып кетсе деле кайра камерадан чыгып калат атпайбы? Анан ал болгон нерсени, кетирген нерсени ошол жерден эле мойнуна алып эле, ооба менден кетип калды жигиттер болду. Кийинкиде мен буспаганга аракет кылам. Деле баягы ушундай эле чечип алабыз да, оңой нерселерди.